Азаттыктын Кыргызстандан чыгарылган миллиондордун иза аттуу иликтөөсүндө кеп болгон жеке ишкер Айеркен Саймаетинин өлтүрүлгөнү кабарланды. Бул тууралуу Түркиянын жергиликтүү маалымат кызматтары кабар таратышты. Окуя 10 ноябрь кечки маал Стамбул шаарынын Фатих аймагындагы мейманканалардын биринде болгон. Анда Айеркен Саймаетини белгисиз адам атып кеткен. Ооруканага жеткизилген Саймаети алган жаракатынан каза тапкан. Айта кетсек, Саймаети Азаттык быйыл май айынын соңунда жарыялаган Кыргызстандан чыгарылган миллиондордун иза аттуу иликтөөдө ататылган. Анда 700 миллион доллардын тегерегиндеги каражат Айеркен Саймаети аттуу кытайлык жаран аркылуу бир нече жыл бою күмөндүү жолдор менен Кыргызстандан чыгарылып келгени айтылган. Стамбул шаардык прокуратурасы Айеркен Саймаетиге куралдуу кол салуу боюнча кылмыш ишин козгоп, окуя болгон жерде изилдөө жүргүзүүдө. Жарылуу болгон Антошка тез татым жайы акыркы жолу былтыр жыл аягында текшерилип, кемчилдиктерди жойбогондугу үчүн 2019-жылдын башында айып салынган. Бул тууралуу экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынан билдиришти. Маалыматка караганда, акыркы ирет инспекциянын кызматкерлери тез татым жайына ушул жылдын 27-февралында барышкан. Инспекциядан билдиришкенде, өкмөттүн бизнести текшерүүгө салынган мораторийдин негизинде 2019-жылы текшерүү жүргүзүлгөн эмес. Анткени жарыяланган мораторийге байланыштуу инспекция кызматкерлери мындай объектилерди арыз болгон учурда гана текшере алышат. Бишкектин Свердлов райондук сотунда бүгүн жылуулук электр борборундагы коррупция боюнча сот жарыяны улантылат. Адвокат Нурбек Токтоконовдун билдиргенине караганда, соттук териштирүүнүн азыркы этабында соттолуучулар суракка алынат. Айта кетсек, 2018-жылдын 26-январында Бишкекте жылуулук менен камсыз кылып туруучу ири ишкана ЖЭПте авария болгон. Бир нече күн бою кыш шилдесинде шаар тургундарынын көбү электр жарыгысыз жана жылуулуксуз калган. Бул окуядан кийин ишкананы модернизациялоого Кытай бөлгөн 386 миллион доллар насиянын максаттуу пайдаланылышы суроо жаратып, 4 кылмыш иши козголгон. Насияны Кыргызстан Кытайдын Эксим банкынан үстүнө 106 миллион доллар кошуп төлөө шарты менен алган. Свердлов райондук соту карап жаткан кылмыш ишине байланыштуу мурдагы өкмөт башчылар Сапар Исаков, Жантөрө Сатыбалдиев, мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаев, Улуттук энергия холдинг компаниясы мурдагы төрагасы Айбек Калиев, анын ошол кездеги орун басары Жолдошбек Назаров, электр станциялар ишканасы мурдагы жетекчиси Салайдин Авазов жана ЖЭПти модернизациялоо долбоорунун мурдагы аткаруучу директору Темирлан Биримкулов былтыр камакка алынган. Мурдагы финанс министри Ольга Лаврова үй камагында. Аларга коррупция жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренелери боюнча айып коюлган. Кыргызстан сырттан машина ташып кирүүнүн жеңил тарифи боюнча мөөнөттү дагы узартууга аракет кылат. Экономика министрлигинин маалыматынан караганда, мындай өтүнүч менен кыргыз өкмөтү кийинки аптада 19-ноябрда Евразия экономикалык комиссиясынын Москвада өтө турган жыйынында кайрылганын жатат. Анда Кыргызстан 3-өлкөдөн кирген автоунааларга бажы алымдарын учурдагы баа менен сактап турууну суранат. Чечим бардык өлкөлөрдүн катышуусу менен кабыл алынат. Айта кетсек, Кыргызстандын мамлекеттик бажы кызматы быйыл 31-декабрда транспорт каражаттарына болгон бажы алымдарынын жеңил тарифи аяктай турганын жарыялаган. Ушундан улам жаңы жылдан тартып Кыргызстанга ЭЭПтен тышкаркы өлкөлөрдөн ташылып келген автоунаалардын бажы төлөмү кескин көбөйөт. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине 2015-жылы киргенден кийин машиналар 3 жыл бою биримдиктин алкагындагы төлөмдөр менен ташылган. Бүгүн Кыргызстанда жашыл экономика жумалыгы башталууда. Экономика министрлигинин маалыматына караганда, 17-ноябрга чейин жашыл экономика күчтүү аймактар өлкөнүн туруктуу өнүгүшү деген уран менен бир катар иш-чаралар өткөрүлөт. Жумалыктын максаты жашыл экономиканын принциптери Кыргызстандын аймактарын өнүктүрүүгө кандайча шарт түзүп бере аларын көрсөтүү. Бир жума бою атайын көргөзмөлөр, семинарлар, талкуулар, жолугушуулар жана тренингдер уюштурулат. Кыргыз өкмөтү бир топ жылдан бери мамлекет жашыл экономикага өтүү боюнча максат коюп келет. Бул программа жалпы экономиканы туруктуу өнүктүрүүгө алып келүүгө өбөлгө экени айтылат. Жашыл экономика жаратылыш ресурстарын сарамжалдуу пайдалануу принцибинде ишке ашат. Жапониянын футбол боюнча курама командасы 2022-жылы Катарда өтө турган дүйнө чемпионатына тандоо оюндарынын алкагындагы 14-ноябрда Кыргызстандын курама командасы менен өтө турган кезектеги беттешин өткөрүш үчүн Бишкекке келди. Бул тууралуу Кыргызстандын футбол федерациясы билдирди. 2022-жылы Катарда өтө турган дүйнө чемпионатына тандоо оюндарынын алкагындагы Кыргызстан менен Жапониянын курама командаларынын беттеши 14-ноябрда Бишкектеги Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо өтөт.
Ирандын президенти Хасан Рохани өлкөнүн түштүк батышында 53 миллиард баррелдик жаңы мунай кору ачылганын билдирди. Тегеран буга чейин ырасталган мунай кору 150 миллиард баррелге барабар экенин маалымдап келген. Бул кабар Иран АКШ мамилеси чыңалып турган учурга туш келди. Президент Иран экономикасынын абалы оңолуп келатканын, инфляция кармалып турганын да кошумчалады. Иран мунай запасы боюнча дүйнөдө 4-орунда турат. Карамай экспорту бул өлкөнүн негизги кирешеси болуп саналат. Тегеран ядролук келишимдеги милдеттемесин аткарбай жатат. Аймактагы коңшуларга басым көрсөтүүдө, террордук топторду колдоп жатат деген жүйө менен Кошмо Штаттары түрдүү экономикалык санкцияларды салып келет. Боливия мамлекетин 13 жыл башкарган президент Эво Моралес отставкага кетти. Мындай чечимди ал 20-октябрдагы президенттик шайлоонун жыйынтыгын чыгарууда мыйзам бузуулар болгону туурасында Америка мамлекеттик уюмунун докладынан кийин кабыл алган. Шайлоодо Моралестин негизги атаандашы Карлос Меса 10%га көбүрөөк добуш менен жеңип чыгышы бир топ нааразычылыкты жаратып, өлкөдө башаламандык башталган. Мындай көрүнүш айлыга чейин токтой элек. Оппозиция Моралести алдамчылык айыптап жатат. Ал эми жекшемби күнү эртең менен Моралес күтүүсүз билдирүү жасап, кайрадан президенттик шайлоо өткөрүлөрүн айтты. Муну менен ал адам өмүрү кыйылып жаткан өлкөдөгү башаламандыкты токтотууга ниет кылганын билдирди. Деген менен оппозиция кайрадан шайлоо өткөрүү жетишсиз деп эсептеп, анын отставкага кетишин талап кылды. Бул билдирүүгө таасирдүү социалдык жана эмгек уюмдары да кошулган. Бирок Моралес муну мамлекеттик төңкөрүш катары сыпаттап, 2020-жылдын январына чейин иштөөгө конституциялык укугу бар экенин айткан. Ага карабай бир топ аткаминерлер да президентке каршы чыккан. Боливиянын куралдуу күчтөрүнүн башкы кол башчысы Уильямс Калиманда өлкөдөгү тынчтыкты сактоо үчүн мандатын тапшырууга чакырды. Ошентип түштөн кийин Моралес отставкага кеткенин жар салды. Анын артынан эле шайлоого чейин өлкөнү убактылуу башкара турган вице-президент, Сенаттын төрагасы, Сенаттын вице-спикери да мандатын тапшырып кетти. Натыйжада убактылуу бийлик оппозициялык маанайдагы экинчи вице-спикер Жанин Аниестин колуна өтөрү белгилүү болду. Бирок Эво Моралестин иштен кетиши менен башаламандыктар токтоп калган жок. Ошол эле күнү бир ишкана каракталганы, борбор калаада 15 автобус өрттөлгөнү, экс-президенттин үйү жана анын администрациясы талкаланганы айтылат. Румынияда кече 10-ноябрда өткөн президенттик шайлоонун баштапкы жыйынтыктарына караганда азыркы мамлекет башчысы Клаус Йоханнис алдыда келе жатат. Алгачкы 2 сурамжылоодо ага шайлоочулардын 39%га жакыны добуш бергени айтылды. Йоханнис Европа биримдигин жактаган талапкер. Румыниянын борбордук шайлоо бюросунун маалыматына караганда, бул өнөктүккө шайлоо укугу бар жарандардын 48%ы катышты. Президенттик кызматы үчүн 14 талапкер ат салышты. Экинчи орунда мурдагы премьер-министр Виорика Данчиле келе жатат. Эгер талапкерлердин бири да добуштардын 50%-дан аша албаса, экинчи тур болот. Экинчи айлампа 24-ноябрда өтөт.